3 бөлүм. Ишенгендерге эскерт. Алар башкаруучулар менен бийликтегилерге баш ийишсин. Тил алышсын жана бардык жакшы иштерди жасоого даяр болушсун. Эч кимге жаман сөз айтышпасын. Жаңжалчыл эмес, жоош болушсун. Жана бардык адамдарга момундук менен мамиле кылышсын. Анткени биз да бир кезде акылсыз, баш ийбес, адашкан, кумарлардын жана ар кандай күнөөлүү каалоолордун кулу болгон, жамандык, кыралбастык кылып жашаган, жек көрүндү, бири-бирибизди жек көргөн адамдар элек. Бирок куткаруучубуз Кудайдын жакшылыгы жана адамдарга болгон сүйүүсү айкын болгондо, ал бизди адил иштерибиздин негизинде эмес, өзүнүн ырайымынын негизинде кайра төрөлтүү менен жуунтуу жана ыйык рух аркылуу жаңылантуу менен куткарып алды. Биз Кудайдын ырайымынын негизинде акталып, үмүтүбүзгө ылайык түбөлүк өмүрдүн мураскорлору болуп калышыбыз үчүн Кудай ал ыйык рухту куткаруучубуз Иса Машаяк аркылуу үстүбүзгө мол төктү. Бул сөз чындык. Ошондуктан Кудайга ишенгендер жакшы иштерди кылууга тырышчаактык менен аракеттенүүлөр үчүн мен сенин ушул жөнүндө ынандырышыңды каалайм. Анткени бул жакшы жана адамдарга пайдалуу. Акылсыз уруш талаштардан жана ата текти териштирүүдөн, мыйзам тууралуу талашып тартышып чатакташуудан кач. Анткени мунун бардыгы пайдасыз жана маанисиз. Бир же эки жолу эскерткенден кийин бөлүп жаруучу адамдардан четтегин. Анткени сен мындай адамдын бузулганын, күнөө кылып жатканын, ошонтүү менен өзүн өзү айыптуу кылып жатканын билесиң. Мен сага Артемасты жана Тихикти жиберем. Алар баргандан кийин сен мага Никополго келүүгө аракет кыл. Анткени мен кышты ошол жерден өткөрүүнү чечтим. Мыйзам окутуучу Зенас менен Аполлосту жолго чыгарарыңда алар үчүн кам көр. Эч нерсеге муктаж болбогудай болушсун. Жемишсиз болуп калбаш үчүн биздикилер да жакшы иштерди кылууга көнүгө беришсин. Керек болгон учурда башкалардын муктаждыктарын канааттандыргадай болушсун. Жанымдагылардын бардыгы сага салам айтып жатышат. Ишеним жолунда бизди сүйгөндөрдүн бардыгына салам айт. Кудай бардыгыңарга ырайымын төгө берсин. Амин.